Азыркы күндө ашар бирикмесиндеги баштапкы төлөм катарында төлөгөн акча каражаттарды кардарларыма эч кандай кайрылып бере албайм. Элден 150 миллион чогулткан 9 апрелде Бишкек шаардык милициясы элге үй убада кылган Ашар коомдук бирикмесинин башчысы Алиакбар Каныбек уулун кармады. Милиция Каныбек уулу президент Садыр Жапаров менен уулу Рустам Жапаровдун атын жамынып, элдин акчаларын алдамчылык жолу менен алып жүргөн деп маалымат берди. Урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич, ал закуп күнү Кыргызстан боюнча 700дөн ашык мекендешибиз колдоруна 2,5 миллион сомдон алып, ошол 2,5 миллион сом аркылуу өздөрү көксөгөн, өздөрү максат кылган турак жайлардын бирин алат деп мен сиздин алдыңызда дагы, кыргыз элинин алдында дагы жана ошол эле учурда Ашар бирикмесинин кардарларынын алдында дагы убада бермекчимин. Анда алгачкы эле тергөөнүн жыйынтыгында 600дөн ашык адамдан 150 миллион сомдой акча алгандыгы, күнүнө 500 миң сомдон төлөм алып турганы аныкталган. Каныбек уулуна карата алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул фондко президент Садыр Жапаровдон жана анын уулу Рустам Жапаровдун эч кандай тиешеси жок. Элди ишендирүү максатында ошол адамдардын аттарын пайдаланып келгеним анык. Азыркы күндө ашар бирикмесиндеги баштапкы төлөм катарында төлөгөн акча каражаттарды кардарларыма эч кандай кайрылып бере албайм. Буга чейин үмүт берип келгем. Барыңыздардан кечирим сурайм. Элден 80 миң сомдон чогултуп 650 кишини үйлүү кылам деген күмөндүү Ашар бирикмеси жана анын негиздөөчүсү Алиакбар Каныбек уулу тууралуу Медиа Хаб 2023 жылы ноябрда эле иликтөө жасаган. Анда Ашардын күмөндүү демөөрчүлөрү ойноткон лотереялары, документтеринин мыйзамдуулугу жана элге берген убадалары тууралуу ачыктаганбыз. Ашардын ишмердүүлүгү кадимки каржы пирамидасы экенин көрсөткөнбүз.